Salam dostlar, Sports KG kanalına hoş gelipsizler. Bu kanaldan sizler sport dünyasındagi akırkı жаңылыктар жөнүндө толугу менен маалымат ала аласыз. UFC'nin руководствоsu Jon Jones'тун кармалышына официалдуу түрдө заявление кылды. Чынында эле Конор Джастин Гейджи менен жолукпай калабы? Бул тууралуу Артем Лобовдун кандай ойлойт? Жана күтүлбөгөн жерден белгилүү болгондой Хабиб Тони Фергюсонго каршы бойго Россиядан чыга албай калдыбы? Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү биздин видео ролигибиз уланат. Андыктан бул видеону аягына чейин көрүңүз. UFC'nin официалдуу түрдөгү заявлениясы Джон Джонстун кармалышы тууралуу. Джон Джонс азыркы таптагы UFC'nin жарым оор салмактагы чемпиону. Ал милиция кызматкерлери тарабынан мыйзам бузуу жана мас абалда унаа айдагандыгы үчүн кармалган. UFC Джон Джонс менен болуп жаткан нерселердин баарынан кабар. Биз анын менеджерлер командасы менен тыгыз байланыштабыз. Артем Лобов. Конордун азыркы учурда мотивациясы күчтүү. Ал Хабибти жеңет. Конор Макгрегордун спарринг партнеру жана досу Артем Лобов Конордун азыркы учурда Джастин Гейджи менен беттеш өткөрбөгөндүгүн туура деп эсептейт. Артем Лобов. Чынында мен Конордун Хабиб менен Тонинин беттешинде жеңүүчү аталган адам менен беттеш өткөргөндүгүн көргүм келип жатат. Бул беттеш Гейджи менен беттеш өткөргөнгө караганда кызыктуураак болот. Конордун жетишкендиктерине карасак, ал эч кимге эч нерсени далилдеши шарт эмес. Бой менен беттеш өткөрүшүсүн көбү калады. Конор аны 40 секундта талкалады. Конор дайыма мыктылар менен гана таймаш өткөрүшү керек. Ал реванш бойго татыктуу. Албетте, бул оңой болбойт, бирок мен анын жеңишине ишенем. 3-чү раундду эстеп көргүлө. Хабиб бир дагы тейкдаун кыла алган жок. Конор азыркы учурда мыкты жана ал реваншка татыктуу. Мына ушундай сөздөрдү Конордун досу жана спарринг партнеру Артем Лобов айтып өттү. Жана биздин акыркы жаңылыгыбыз бул Хабиб Нурмагомедов UFC 249 турнирине Россиядан уча албайт. Анткени COVID-19 оорусуна байланыштуу Орусия жаңы топтом кабыл алган. 27 марттан баштап эч бир адам мамлекеттен чыга албайт. Бардык учак компанияларына рейстер токтотулсун деген приказ берилген. Мына ушундай жаңылыктар түрмөгү биздин бүгүнкү видео ролигибизде болду. Эгерде видео ролик сиздерге жаккан болсо, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди комментарийге калтырып коюуну унутпаңыздар. А мен сиздер менен кийинки чыгарылышка чейин көрүшкөнчө коштошом. Сак саламатта туруңуздар.